Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Албетте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңешине аялдардын катышуусу же болбосо аялдардын дин кызматкери болуп кирүүсү шарт, учурдун талабы. Albatta kirgizilishi kerak deb o'ylayman. Emnega deganda erkeklar masalasi bor, dinda da, uy bulo'da da, jamiyatda da. Erkeklerdi masalalari ham bor, o'ziga jarasha, ayollar masalalari ham bor, o'ziga jarasha. Erkeklar mulla bo'lib o'qigan bo'lsa-da, ko'proq ular prakticheskiy emas, znaniya bo'yicha, ilm bo'yicha ayollarni huquqlari, ayollarni qiladigan vazifalari haqida bilishadi, no prakticheskiy bilishmaydilar. O'shondoqdan ayollar uy bulo'larda ayriqcha kelinler, kebir vaqtlarda qaynalar, zo'rliq zo'mbriqqa uchrab qoladi-da. O'shondoqdan o'sha masalalarni terin yechishlik uchun ayollarni o'qituvda ba'zi bir mahallarda erkaklar yo'q, sen ko'chaga chiqib aralab borib o'qiysan deb uyga qo'yib qo'yish hollari bo'lib qoladi. Ana shunday vaqtlarda ularni yuragidagi narsalarni, shu dindagi ayollarning huquqlarini terin anglatish uchun shu ayollar ham alimdar kengashda bo'lishligi zarur deb bilaman men. Albatta, men oyim boyunca azırkı gündөгү биздин мамлекетибиздеги жаңылануу өзгөрүүлөргө ылайык алымдар кеңешине Кыргыз айымдарындагы мүчө болуп киришине мен өзүмдүн оюмду, макулдугумду берет болчумун. Албетте, себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, биздин энебиз, Айша энебиз, бүтүн момун мусулмандардын энеси, бир жагынан мугалими болуп турган. Ошол устазадан эң чоң залкар алымдар дагы сурап турганда маселелердичи Умар, Абу Бакыр сыяктуу. Албетте, аял заты дагы динге салым кошуш үчүн кириш керек деп ойлойм. Ооба, албетте киргизилиш керек. Себеби азыркы мезгилде заман ошол нерсени талап кылып атат. Ошонун негизинде сөзсүз аялдар кеңешине, алымдар кеңешине аялдардан кириш керек. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Албетте биз ошол 20 жылдан ашуун өзүбүздүн тажрыйбабызда көрүп атабыз. Өзгөчө ошол мусулман аялдар менен түздөн түз иштей турган органдар өтө аз болуп атат. Баарыбыз билебиз, ошол Кыргызстан мусулмандары негизи бир эле эркектер үчүн эмес, аялдар үчүн да иштеш керек. Ошон үчүн биз ошол алымдар кеңешине албетте аялдар жок дегенде 30-40% кириш керек. Ошол аялдардын маселесин чечиш үчүн азыркы учурда Кыргызстанда ошондой лидер аялдар, алым аялдар, фатва чыгара ала турган аялдар жетиштүү деп биз кепилдик бере алабыз. Анткени 3-4 жылдан бери ошол аялдарды окутуп, деңгээлин өстүрүп, аларды ошол соцсетке лидер катары сүйлөгөнгө үйрөтүп, биз көптөгөн аларга окууларды уюштурдук. Ошон үчүн алымдар кеңешине аялдар өзлөрүнүн деңгээли, билим деңгээли, ошол иштеп кете турган сыпаттары жетиштүү. Ошон үчүн ошол уламалар кеңешине Кудайым буйрса, ошол быйылкы курултайга аялдар кириш керек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аялдар бөлүмү мурда ачылып иштеп да көргөн эле эффектисин көргөнбүз. Дагы бул жолу дагы ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аялдар бөлүмү ачылса жакшы болмок деп талап кылып, суранып, өтүнүп келебиз. Эмнеге дегенде, шарият маселелерине келгенде аялдар фатва бөлүмүндө отурган жат мырзага суроо берүүсүнөн тартынып, фатвасын баягы туура эмес суроо берип, оюн толук жеткире албагандыгы үчүн фатваны дагы баягы чала сабат болуп же болбосо толук жетпей калып, ибадатта күнөөкөр болуп калган жагдайларды көрүп жүрөбүз. Ошон үчүн аялдар бөлүмү ачылса, албетте фатва бөлүмүнө барбайт, бирок фатва бөлүмүнө жардам берет аялдар бөлүмү. Муфтиятта айымдар бөлүмү ачылышы зарур деп билем. Эмнеге дегенде бир вакыттарда муфтиятта Жамал иштеп жүргөн кезинде Жамал аялдарды укугуну коргап,
жолук урашын коргап, мектептерде кыздарды укуктарын коргап, жуда катта иштерди кылган. Худды мана шундай Жамалга окшогон айымдарды шу немеге муфтиятка агар ишке кабыл кылышып коядыган болса, аялдар маселелерини шу аялдар тамандан ечилмак болчу. Муфтиятта аялдар бөлүмү ачылыш керек деп ойлоймун. Себеби азыркы дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнөлүк деңгээлде жаңыланууга ылайык бардык жерде дин менен бирге аялдар дагы ошо бизде ислам дининдеги аялдар да өздөрүнүн укуктарын билүүгө, өздөрүнүн билимин жогорулатууга ылайык муфтият менен бирдикте чогуу иш алып барса деп ойлоймун. Ачылыш керек го дейм, себеби эркектерди, эркек балдарды эркек устаздар жетиштирсе, аял кичинекей кыздардан баштап улгайган чоң байбиче апаларыбызга дагы аялдар сабак берсе дагы жеткиликтүү болот го деп эсептейм. Албетте ачылышы керек. Бул диний аялдар эле эмес, негизинен коомдогу жалпы аялдар үчүн, аялдардын диний укугун коргоо үчүн сөзсүз аял алымдар кеңешине муфтиятка аялдардан аралашышы керек деп ойлойм. Албетте бул негизи эле зарыл, бул ачылган бир 5-6 жыл мурун. Бирок эмнегедир ар кайсы бир биз түшүнбөй турган нерселер менен бул кайра эле жабылып калды. Биз билебиз, ошол Кыргызстанда 50%дан ашуун кыргызда мусулман аялдары бар. Ошол аялдар менен иштеше турган биздеги ошол муфтиятта адистер жок. Баардык эркектер аялдар фатва бөлүмүнө барабы же өздөрүнүн бир көйгөйлөрү болобу, ошол аялдарга тиешелүү, физиологияларына тиешелүү маселелерди, үйдөгү зордук зомбулукту ачык айтып берип, жүрөгүндө бир көйгөйдү айтып бере турган ошол жерде адис аялдар болуш керек дейбиз, аялдар менен иштөөгө. Экинчи багыты биз ошол аялдар менен эмнеге иштеш керек өзүнчө аялдар дейбиз. Анткени ошол аялдардын да радикалдуу уюмдарга, түшүнбөстүк уюмдарга биздин ошол 20 жылдан бери ошол аялдар менен системдик түрдө бир дагы иш алып барбагандыгы үчүн ошол аялдардын адашуусу, зордук зомбулуктар, аялдар көпчүлүк учурда ошол зордук зомбулукка туш болуп, ажырашуулар, ошол бактысыз болуп калганы дагы ошол аялдар менен биз жакшы иштешпегендигибиз. Лидер айым деген бул табиятынан жоопкерчиликти сезип чоңойгон адам жана тарбиясынан ошол кайдыгер боло албаган адам бул лидер айым. Лидер айымдар, лидер болуштук үчүн биринчиден аял киши акылдуу болуш керек. Айлана чөйрөгө карап туруп, ушу айлана чөйрөсүдө болуп аткан иштерди туура баалай аладыган аял болуш керек. Жана өзүнүн пикирини ошо жамаатка жеткире аладыган күчтүү аял болуш керек да. Өзү билсе да, ошо айлана чөйрөдөгү көйгөй маселелерди билсе да, сүйлөй албаса, ичиден алиги ошо көйгөйлүү маселелерди чыгара албаса, башкаларга жеткире албаса, у эч качан лидер аял боло албайт. Лидер аял болушлук үчүн күчтүү болуш керек. Оратор болуш керек. Сөзүнү жеткире аладыган, сөзүнү ham өткөрө аладыган, шу адамдарды ичиде кылдырадыган ишини так кылдырышка күчү жетедиген аял болсо, ошондой аялды мен лидер аял деп ойлойм. Лидер айымдар деп бул бардык эле айымдар лидер боло бербейт. Айрыкча ошол аялдардын ичинен баягы өзүнүн кээ бир адамдардын талант өнөрү болот да, мына ошону алып кетүү менен бирге эле ошол коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөрдү алып чыгуу үчүн өзүнүн баягы мекенчилдик ар бир адамда бар да, мына ошол сапатты алып чыгыш үчүн айымдардын ичинен дагы аял ошол кыргыз айымдарынын көйгөйлөрүн, маселелерин коргоо боюнча лидер айымдар өсүп чыгат. Лидер айымдар бул ислам динин эң мыкты түрдө жашап, адеп аклагы менен биринчи орунда турган аялды мен лидер айым деп айта алам. Бир эле адеп аклагынан эмес, үй бүлөсүнө жетишкен эне, күйөөсүнө кызмат кылган жубай, мекенине Кыргызстанына жалпы эле динге кызмат кылган мусулман аял ар дайым лидер аял боло алат да. Лидер айымдар негизинен ошол коомчулуктагы көйгөйдү
анык тактап билип, анан ошол көйгөйдү чече билген адам бул лидер деп айтылат. Лидер деген бул айымдарбы эркектерби, бул ошол өзлөрүнүн ишин алдыга жылдырып, өзүнөн башка бир адамдын бир көйгөйүн чечип, ага жардам бере алып, ага социалдык жактанбы, материалдык жактанбы, акыл жагынанбы кеңеш берип, ошол айымдарды алдыга түрткөнгө бир жол көргөзүүчү айымдар деп мен эсептейм. Жалпыңыздар амансыздарбы? Бизди тарбиялап чоңойткон ушундай элге жүзүбүздү тааныткан Жамал эже сиздердин абактыңарыңыз болсун. Урматтуу мусулмандар, албетте ошол аалымдар кеңешине муфтиятта аялдар менен иштечү, ошол аалымдар кеңешинде дагы мүчө болгон айымдар азыркы учурдун талабы, замандын талабы болуп атат. Анткени Кыргызстанда ошол 50дөн ашык пайыз аялдар болгондуктан, 90%дан ашык мусулмандар болгондуктан, ошол биздин муфтият, аалымдар кеңеши бир эле эркектер үчүн иштебей, аялдар үчүн дагы ошол аялдардын иштегенде биз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ошол аялдардын дагы көйгөйүн чечкенге. Анткени эгерде аялдар бактылуу болсо, үй бүлө бактылуу болот. Үй бүлө бактылуу болсо, демек бул мамлекет бактылуу болот. Келиңиздер баарыбыз ошол аалымдар кеңешине болобу, муфтияттын структурасына болобу, аялдардын иштегенине салымыбызды кошолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.